Бактияр машинесин от алдырып, үйүн көздөй жөнөдү. Ал кечинде жумуштан чыкканда жолдо тыгын башталып калган болот. Ал кыбырап жүрүп жаткан машинелерди ээрчип, музыка угуп үйүнө бет алат. Бул жолу да баары адаттагыдай болду. Бүгүн ал абдан чарчагандыктан рулга боюн таштап, кыбырап элдин артынан ээрчип жөнөдү. Радиодо ага тааныш ыр-ырдалып жаткан. Ал ыр жубайы Наргиза экөөнүн сүйүктүү ыры эле. Ошондо кыбырап бара жаткан машинелерди ээрчип, Бактияр ойго кетти. Жубайы экөө баш кошкондоруна 20 жылдан ашты. Алар бири-бирин сүйүп үйлөнүшкөн. Бирок тилекке каршы балалуу боло алышкан жок. Акыры тагдырга моюн сунуп, экөө аман-эсен жүргөндөрүнө каниет кылып жашап калышкан. Бирок жубайы Наргиза башка достору балдары менен келгенде көңүлү чөгүп калат. Ошентип ал тыгындан суурулуп чыгып, үйүн көздөй кетчү жолго салды. Короосуна келип токтоп, эшикти ачып: Наргиза, мен келдим. Үйдөсүңбү? Үйдөмүн. Жумуштан эбак эле келгем. Кел, андан көрө колуңду жуу, тамак ичели. Сени күтүп жатканбыз. Эмне маанайың жок? Жумушуңда кайра көйгөй болдубу? Ооба, эми бул көнүмүш деле болуп калды го. Анын үстүнө акыркы күндөрү аябай чарчап жүрөм. Экөө тамак жеп болуп, аялы үстүңкү кабатка эс алууга жөнөдү. Бактияр болсо телевизордо көйгүсө футбол болуп жаткан экен. Ал өзүнө чай куюп алып, креслосуна чалкалап отура кетти. Акыры денеси талыкшып, саатты караса түн ортосу болуп кетиптир. Телевизорду өчүрүп, экинчи кабатка көтөрүлөйүн дегенде эшикти бирөө тыкылдатып калды. Ким бул? Түн ортосунда ким келди? Сенсиңби? Мен тоскоол болгон жокмунбу? Сен тоскоол болбой турган учурда болчу эле. Аның ырас. Менин келгениме чынында эч ким кубанбайт. Бирок айла жок. Бүгүн түнү сени же аялыңды алып кетишим керек. Тандоо сенде. Анда кандай кылалы? Кулак салчу өлүм. Аял үчүн өз жанын аяган күйөө болчу эле. Ооба, эч кимдин өлгүсү келбейт дечи. Бирок мен аялымды сүйөм. Экөөбүздүн бирөөбүздү сөзсүз алып кетишиң керек болсо, анда мени алып кет. Аялым өмүргө той элек. Бул жашоодон кубаныч ала турсун. Сен ойлонбой сүйлөп жатасың. Чынында тандоо оңой эмес дечи. Бирок өлгөн адам үчүн кыйла жеңил да. Ал жердеги түйшүктөн кутулат. Бүгүн сага убайым жедирген жашоо үчүн күрөш, адамдар менен болгон талаш тартыштар, карыздар, келечектен коркуу, кандай болуп кетет деп чогултуп койгон акчаңдын кийинкиге жетер жетпесин ойлоп сарсана болуу, жетекчинин көңүлүнө жагуу, чогуу иштешкендер менен болгон ар түрдүү көйгөйлөр жана башка ушул сыяктуунун баары артта калат эмеспи? Өлгөн адамга дайыма жеңил. Ал үйүнүн сыртындагы ызылдаган бурганактуу бороондун үнүн укпайт. Үрөй учурган күнүмдүк жаңылыктарды угуп, жүрөгү ооруп, эртеңибиз эмне болот деп зээни кейбейт. Ал толук эс салып, бүт түйшүктөрүн унутуп, тынч уктайт. Бул сенин оюң. Алып кетчү адамдарыңды сооротуу сенин милдетиң эмеспи? Бирок өзүмдү мисалга ала турган болсом, жүрөгүмдө коркунучка караганда үмүтүм күчтүүрөөк. Арам оюм жок эле, андан мурун кетким келет. Анткени мен аны сүйөм. Анын жерде дагы жашай турушун каалайм. Өлүм Бактиярды тигиле көпкө карап турду. Бир маалда анын жүзүнөн жакшылыктын нуру жылт эте түштү. Билем, сен аялыңды сүйөсүң. Ошондуктан чечим чыгарардан мурун жакшылап ойлонсоң болмок. Ынтымактуу, бактылуу үй бүлөсүңөр. 20 жылдан бери чогуу жашап, бири-бириңерге жардам берүүгө дайым даярсыңар. Баардык нерсени тең бөлүшөсүңөр. Ошондуктан көз жумганына караганда тирүү калган жубайына дайыма оорураак болот. Эмне, сен мага дагы деле ишенбей турасыңбы? Мейли, сен көз жумдуң. Аялыңдын андан аркы жашоосу кандай болорун элестетип көрчү.
ооба, ал жашай берет дээрсиң. Бирок мурда экөөлөп көтөргөн түйшүктүн баары эми жалгыз анын мойнуна түшөт да. Сен жанында болбогондуктан анын жашоосу да оорлойт. Ал азиз адамдай болуп, жашоодогу ар бир ташка мүдүрүлөт. Анткени сен анын жолунан ташты эми алып кое албайсың. Аны сендей болуп бооруна кысып, ыйлаганда көз жашын эч ким арчыбайт. Сейилдеп жүргөндө ар бир ырды укканда сени эстеп анын жүрөгү тилинет. Ал тургай жалгыз өзү үчүн дасторкон жайганда сен кармаган кашык да анын жүрөгүн жаралайт. Тамак ичип олтургандагы сенин сүйлөгөн сөздөрүңдү, шаңкылдап күлгөнүңдү, аны кучактап эркелеткениңди эстеп жүрөгү жараланат. Ал жалгыз калат. Сенин досторуң да аны таштап кетишет. Анткени алар жалгыз калган түгөйгө кандай мамиле кылууну билишпейт. Ага барбаш үчүн орундуу себептерди издеп актанышат. Майрам күндөрү болсо, бул сөздөрдүн ага кандай катуу тээрин ойлонбой туруп, мейли майрамды жакшы тос деп каалоолорун айтышат. Элестетип жатасыңбы? Сенин аялың чыкылдаган саатты тектеп олтургучта жалгыз олтурат. Үйгө эч ким, сен да мурдагыдай сени сурап келчү бирөө да келбейт. Ал эриндерин бек кымтып, көзүнө жаш айлана жалгыз олтурат. Ал сага кыла албаган жакшылыктарын, аял кылып алгандыгың үчүн, жакшы күйөө болгондугуң үчүн сага бир да жолу ыраазычылык билдирбегенин эстейт. Айтылбай калган сүйүү сөздөр үчүн өкүнөт, көңүлү чөгөт. Ал сени барктабаган күндөр үчүн өзүн жемелеп, кусалыктан жүрөгү букка толот. Акылынан адашып, ал өзү менен өзү, атүгүл үстөл менен, олтургуч менен сүйлөшө баштайт. Анткени жүрөгүндөгүнү башка кимге төкмөгүлө. Ал төшөгүнөн да тургусу келбейт. Анткени аны күткөн, ага сендей болуп муктаж болуп, жаным, сүйүктүүм, жалгызым деп эркелетер эми эч кимиси жок. Ооба, анын жанында жакындары бар дээрсиң. Аның ырас, жакындары жылуу сөз айтаттыр. Бирок ага баары бир сен жетишпейсиң. Бул мен айткандар бир эле жагы. Убакыт болуп калды. Менимче сен баарын элестетип түшүнө алдың. Эми айтчы, сен чын эле жубайыңды ушундай кыйноого салып, таштап кеткиң келеби? Бактияр өлүмдүн колун кармай калып, Жок, андай болушун каалабайм, деп кыйкырып жиберди. Ал минтип жашабашы керек. Мен аны өзүмдөн артык сүйөм. Андан көрө ошондой абалда мен жашайын. Аны алып кет. Ал үстүңкү кабатта уктап жатат. Ал бүгүн аябай чарчады. Ойготпой, акырын алып кет. Кудайдын даңкына чулганганда гана көзүн ачсын. Ага чейин ойготуп жибербе. Болбосо, ал мен ойлоп кабатырланат. Өлүм убада бергенин билдире, башын эйкеп, тепкич менен өйдө жөнөдү. Жок, деп кыйкырып жиберди Бактияр кайра. Ага тийбе, же мени ал. Мындан ары анын үнүн, үйдөн ары бери баскан дабышын, эртең мененки тамакты даярдап жатып, идиштерди кылдыраткан үнүн укпай кантип чыдайм. Дасторконго жалгыз отуруп, ансыз тамактай иче албайм. Анын демин укпай, төшөктө жалгыз жата албайм. Бул дүйнөдө ал жок болсо, мен кантип калмак элем? Бөлмөдөгү ал отурган орундук бош калат. Ал илип койгон чапанын кийбейт. Ушунун баарын кантип көтөрөм? Канча нерсени кылбай калганымды ойлой берип, акылымдан адашып каламбы деп корком. Канчалаган жагымдуу сөздөрдү айтпай калдым. Канчалаган жакшылыкты кылган жокмун. Аны менен сүйлөшүп отургандын ордуна эмне үчүн гезит окуп отуруп алдым экен? Аны эмнеге карап отурбадым экен? Ал абдан сулуу эмес беле? Ал мага абдан жакчу. Бирок акыркы жылдары бул тууралуу ага бир да жолу айткан эмесмин. Жанында жүргөнүңө рахмат. Мага турмушка чыкканыңа рахмат. Сени биринчи жолу сүйгөндөгүдөй азыр да сүйө алам. Рахмат деп эмне үчүн ага бир да жолу айтпадым экен? Мага өз өмүрүн арнаган үчүн, мага чыдаган үчүн, мени дайыма жылуу караган көз караштар үчүн, жүрөгүнүн тереңинен чыккан жылмаюусу үчүн бир да жолу ыраазычылык келтирген жокмун го.
Өмүр бою эч ойлонбой туруп айткан менин аялым деген сөз бардык тилдердеги эң сонун сөз экенин азыр билип жатам. Сен аны алып кетерден мурун мага дагы 3 күн, бир эле жума убакыт берип койчу. Мен кетирген мүчүлүштүктөрүмдү, мен кетирген каталарымды оңдоп алайынчы. Убакыт берчи мага. Ошондо өлүм тепкичтен түшүп босогого келди. Эй шумдук, мени менен мындай нерсе болчу эмес эле. Кудай сүйгөн бактылуу жан экенсиң. Себеби мен китебимди карасам үй номурун алмаштырып алыптырмын. А силер болсо менин китебимде бир нече беттен кийин жазылыптырсыңар. Бирок бул кезигибиз сен үчүн пайдалуу болуп, жашооңду өзгөртөт деп ишенем. Андыктан менин адашуумду айып көрбө, бурадар. Бирок айтар кеңешим, мен экинчи жолу келгенче убактыңды текке кетирбей, маңыздуу пайдалан. Анткени мен экинчи рет келгенде 20 жылдын аралыгында кетирген кемчиликтериңди оңдогонго сага 3 күн эмес, 3 мүнөт да бербейм. Анда эмесе кош. Кадырман замандаш, ыйык жазууда убакытты ута белгиле. Анткени убакыт жаман деп жазылган.